Келгендеги акыбалы өтө оор келген. Сата калган мүмкүнчүлүгү болгон жок. Балада прививка алган эмес. Жалал-Абадта кызамык жуктурган 1 жаштагы наристе чарчап калды. Ал 27 ноябрда облустук балдар ооруканасына жаткырылган. Тиешелүү медициналык жардам алып жатканына карабай 8 декабрда каза болуп калган. Дарыгерлердин айтымында наристе кызамыкка каршы эмделген эмес. Диагнозу кор, осложненный пневмония менен өпкөсү шамалдап, кабылдап, өтүшүп кеткендигине байланыштуу болуп атат. Андан сырткары бул балада кошумча кан аз болгон, анемиясы бар и кардиомегалия деп коебуз, жүрөк жагынан дагы дарт болгон. Ошолор дагы как раз баланын акыбалына как раз ооругандан кийин оорлоштуруп, ошол оору менен бороться эткенге действительно мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошо дарылаганына карабастан ошо каза болду. Бул Жалал-Абадта кызамыктан каза болгон биринчи учур болуп катталган. Илдет боюнча абал күчөгөн 6 ай ичинде балдар ооруканасына 380 бала жаткырылган. Бүгүнкү күндө 18 бала кызамыктан дарыланып жатат. Оорунун алгачкы белгилери сасык тумоо сыяктуу эле башталарын. Ошол кезде ооруканага токтоосуз кайрылуу керектигин дарыгерлер айтышат. Кор деп эле сразу байкап калыш кыйын, себеби бул деле гриппке окшоп, кадимки шамалдаганга окшоп эле башталат. Температура болуп, беспокойный болуп, кызарып, сразу эле сып чыкпайт. А сып чыккан кезде уже точно кор экенин билесиң да, себеби ооругандан кийин 2-3 күндөн кийин сып пайда болуп калышы мүмкүн. Бала 1 жана 6 жашында кызамыкка каршы эмделет деген менен ар түрдүү себептерден улам эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер бар. Алардын саны 16 миңге жеткенин Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2 ноябрда билдирген. Бөлүгүнчө жаш балдар десек болот. Ошолор арасында көп катталып атат. Булар жанагы эмдөө албаган балдар эң биринчиден. Андан кийин ошо эмдөөгө жашы жете элек балдар жана эмдөөнү толук ала элек балдар да болуп эмделип атат. Мындай эмдөөнү толук алган балдардын пайызы көрсөткүчү өтө аз десек болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кырдаал бир аз күчөп эмелип аткан мезгил. Жыл башынан бери Жалал-Абадта 1,5 миңден ашык адам кызамык жуктурган. Анын көпчүлүгү 1 жашка чыга элек наристелер. Ал эми ноябрга карата алынган маалыматка ылайык 10 айда өлкө боюнча 4098 бейтап кызамык жуктурган. Быйыл кызамыктан 3 бала чарчап калды. 3 тең эмделбегендиги кабарланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.